Бийик тоолуу аймактын жашоочуларына көмөк 6 айлык жөлөк пулун кимдер ала алат? Бул жөлөк пулдун түрүн бийик тоолуу аймактарда, алыскы жетүүгө зоналарда жана ошондой эле өзгөчө статусу бар чек ара аймактарда жашаган жарандар 3 баласынан баштап андан кийинки балдарына алар 3 жашка чейин толгочо ала алат. Үй бүлөлөрдүн кирешелери эсепке алынабы? Жок, бул жөлөк пул жарандардын экономикалык, социалдык абалына карабастан чектелет. Жөлөк пул дайындоодо райондук коэффициенттер каралабы? Бул жөлөк пулга райондук коэффициенттер каралбастан 3000 сом өлчөмүндө төлөнүп берилет. Жарандар балдарга жөлөк пулдарды алуу үчүн кайсыл жакка кайрылуусу керек? Бул жөлөк пулду алуу үчүн жарандар Эмгек социалдык камсыздоо жана миграция министрлигинин аймактык бөлүмдөрүнө кайрылуу керек. Кайсы документтер талап кылынат? Бул жөлөк пулду дайындоодо жарандардан кайрылуучунун паспорту же кайрылман күбөлүгү, балдардын туулгандыгы жөнүндө күбөлүгү талап кылынат. Жана ошондой эле бийик тоолуу ошол аймактарда жашагандыгын аныктаган документ, маалымат талап кылынат. Камкорчу боюнча соттун чечими талап кылынат. Ишенимдүү адам кайрылып аткан учурда ишеним кат. Кандай учурларда токтотулушу мүмкүн? Бийик тоолуу аймактардан башка аймакка көчүп кеткен учурда токтотулат. Жана ошондой эле Кыргыз Республикасынын башка өлкөгө туруктуу жашоого көчүп кеткенде токтотулат. Бала толук мамлекеттик камсыздоого өткөндө токтотулат. Бала каза болуп калганда токтотулат. Ошондой эле бала 3 жашка чыкканда токтотулат. Жөлөк пул кайсы убакытка дайындалат? Арыз берилген айдан кийинки айдын 1-числосунан тартып, бала 3 жашка чейин, 3 жашка толгончо дайындалат. 16 жашка толгон балдардын күбөлүктөрү түндүктөн чыкпай калса эмне кылабыз? 16 жашка чыккан балдар негизинен уже паспорт алып, бирок күбөлүктөрү өздөрүндө калат. Ошол күбөлүктөрүн алып, ата-энеси цоңго барып санариптештириш керек да. Санариптештирилгенден кийин анан биздин базадан көрүнө баштайт. Бул жөлөк пулду алуудагы эң негизги талап? Бийик тоолуу, алыскы жетүүгө зоналарда жана ошондой эле айрым чек арага чектеш аймактарда жашоосу керек да. Ошол жерде туруктуу жашаш керек. Кыргыз Республикасынын жараны болуп, бирок чет өлкөдө берилген балдардын туулгандыгы тууралуу күбөлүктөрү бар жарандар бул жөлөк пулду алууга укуктуубу? Албетте укуктуу. Бир гана буга чейин бир маселелер жаратып келген. Бул мисал үчүн айта кетсем, Россия күбөлүгү бар балдар, кыргыз жараны балдар, Кыргыз Республикасынын жарандары болуп, бирок Россияда төрөлүп, Россиянын күбөлүгүн алган балдар базага киргизилбей көйгөй жаратып аткан. Бүгүнкү күндө бул маселе чечилди. Бул жөлөк пул ушул жылдын январь айына төлөнүп берилеби? Негизинен бул жөлөк пул ушул жылдын 1-январынан күчүнө кирип киргизилип атат. Анан ушул жободо жазылган бул жөлөк пул арыз берген айдан кийинки айдын 1-числосунан тартып төлөнүп берилет деп. Ошондуктан азыр январь айында кабыл алынган арыздар боюнча төлөмдөр 1 февралдан тартып төлөнүп баштайт. Демек, январь айында төлөөлөр жүргүзүлбөйт.